Күндүн урунту кабарлары менен тааныштырып, эфирде Алтын бешик маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардан кыскача таанышып алыңыздар. Быйылкы жылы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөөнүн сатып алууга 1,5 миллиард сом, ал эми ирригацияга 1 миллиард сом бөлүнгөн. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун чечкиндүү кадамдарынын аркасында дээрлик 30 жыл бою башкалар менен биздеги коррупционерлердин капчыгын толтуруп жүргөн Кумтөр алтын кени чыныгы ээлери элге кайтарылды. Баткен шаарында 1 февралдан баштап кала ичиндеги жол акылар 5 сомго көтөрүлдү. Жарандар 15 сомдон төлөшсө, мектеп окуучулары 10 сомдон жол акы беришет. Быйылкы жылы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөөнүн сатып алууга 1,5 миллиард сом, ирригацияга 1 миллиард сом бөлүнгөн. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Баткен облусунун аймагында дыйкандар жазгы талаа иштерине даярдыктарын башташкан. Караван аймактык башкармалыгында дыйкандарды суга суу менен камсыз кылуу көйгөйлөрүн чечүү аракеттери көрүлүүдө. Алдыда суга суу көйгөйүн чечүү менен дыйкандарды айыл чарба тармагындагы жаңы инновациялар менен окутуу иштери да колго алынган. Быйылкы жылы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөөнүн сатып алууга 1,5 миллиард сом, ирригацияга 1 миллиард сом бөлүнгөн. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Урматтуу агайын туугандар, мен тапшырманы так койгом айыл чарба министрине. Биринчиси үрөндү чечиш керек, экинчиси сугатты чечиш керек. Үчүнчүсү кредит маселесин сиз менен биз чечишибиз керек, финансированияны беришибиз керек. Төртүнчү рынок сбытаны бериш керек. Эгерде ушу төртөөнү чечсеңиз, анда мен сиздин болгон реформаңызды баарын колдойбуз деп мына баратабыз да. Жакында эле Таластан коллегиядан келдим. 2 тонна, 2,5 тонна төө бурчак алып аткандар 500 килограмм, 800 килограммдан алып атат. Сортировка кылган жерге барып карасам, 30%-ын жаратпай салып атат. Мына канттагылар билет, Кызылчага барганда 8,5% эмес, 12 деп туруп, акырын ар жака ыргытып койгондо. Эмнеге? Үрөндүн маселеси. 21 жылдан бери үрөн жок. Баягы эле киргенин баарын эле кайра эле себе беришкен да. Мына быйыл биринчи жолу үрөнгө 1,5 миллиард сом берди. Декабрда бөлүп бердик да, урматтуу коллегалар. Кызылкыя шаарына караштуу Караван аймактык башкармалыгында 2014 гектар айдоо жери бар болсо, быйылкы жылда 197 тонна минералдык жер семирткечтер менен камсыз болоору күтүлүүдө. Ал эми дан үрөөндөрүнөн 10 тонна буудай үрөөнү, 3 тонна көп жылдык чөптөрдүн үрөөнү, ошондой эле май өсүмдүктөрүнөн 200 килограмм үрөөн ажыратылары облустук жыйында маалым болгон. Алдыда дыйкандар үрөөн менен камсыз болушса, өздөрүндөгү кошумча резерв менен 2022 жылдын түшүмүн себүүгө даяр турушат. Дагы бир жакшы жашам болуп жатат. Мамлекет тарабынан дагы мына жазгы талаа иштерине даяргерчилик катары биринчи кезекте суу жүрүүчү магистралдык ички чарбалык арыктарды тазалоого, ошондой эле чарбалар аралык лотокторду жаткырууга бүгүнкү күндө өзүңүздөр басма сөздөрдөн угуп турасыздар, акча бөлүнүп отурат. Ушундан дагы эгерде биздин аймакта эки суу пайдалануучулардын ассоциациясы бар, ушулардын аракети болсо, бизге да келип калса, биз дагы бир канча суу чарбабызды оңдоп алышка мүмкүнчүлүк жаралып турат. Азыркы мезгилде Караван айыл аймагындагы эки сугат суу пайдалануучулар ассоциациясы тарабынан сугат суу арыктарын тазалоо иштери башталды. Эми дыйкандарды жазгы талаа иштерине даярдыктарын колдоо максатында жергиликтүү бийлик тарабынан дагы эки скважина ишке кирет. Сугат суу тартыштыгы күч болгон аймактагы дыйкандардын көйгөйүн чечүүгө жергиликтүү бийлик шаардык казынадан каражат ажыратат. Азыр ушул боюнча катуу иш болуп атат. Биз 4 скважинаны кошумча кошуп атабыз. Буюрса быйылкы жылга 4 скважина кошумча ошол сугат сууга кошулат. Мына ошондой эле Акбулак айылында дагы бир скважинаны сүйлөшүп атабыз азыр. Эгерде скважинанын баягы суунун канча литр чыгышын тактаган болсо, ал жерден дагы бир скважина чыгарып, ошол элге сугатка кыйынчылык болбошун максатында ошол скважинаны чыгартып беребиз.
Адистер быйылкы жылы мамлекет дыйкандарды колдоо максатында арзандатылган насыяны берүүнү 2 эсеге көбөйткөнүн белгилешет. Караван аймактык башкармалыгындагы дыйкандарга өткөн жылда 240 миллионго жакын насыя берилгендиги белгилүү болгон. Деген менен айыл чарба өндүрүүчүлөрү насыяны берүүнүн жол жобосу түйшүктүү экендигинен чоочулап, быйылкы жылда насыя алууну жеңилдетип берсе деп үмүт артышат. Ушул насыяны алышка өтө баягындай тоскоолдуктар көп болуп жатат да. Бул дегени кагаз иштери. Же болсом ошол дыйкандарга берилип жатканда күрөөгө коюучу буюмдар. Талабы жогору болуп жатат. Мындайча айтканда ушул кагаз иштерин жөнөкөйлөштүрсө деген дыйкандардын тилеги бар. Адис Эрнес Ахунбеков айыл чарба тармагындагы реформалар көңүлдү жылытат деп билдирет. Ирригацияны каржылоо жана арзандатылган насыялардын ишке ашуусу дыйкандарга жакшы жардам берет деген ишенимде. Мындай акчалар бөлүнүп, ирригацияга ошол эле 4,5% кредит берилет деп ал. Булардын баары сөзсүз түрдө айыл чарбаны жаңы деңгээлге алып чыгат. Ошол эле кезде курулуш боюнча, жаңы ишканаларды ачуу боюнча, ошол эле суу тамчылатып сугаруу, же болбосо жамгырлап сугаруу, ошол заводдор ачылат деген да жакшы ниеттер бар. Алар болсо дагы ушул дыйкандарга жакшы жардам сөзсүз берет. Анан эми биз мындай адис катары айта алабыз, бүгүнкү күндө ошо дыйкандын жакшы пайда табышы бул ошол продукциясын жакшы баага сатылыш. Ал эми эгерде өздүк баасы дагы деле кымбат болсо, анда сөзсүз дыйкан сата албайт. Биздин колубуздан келишинче ошол дыйкандын түшүмүнүн өздүк баасы арзаныраак болсун. Ошондо пайдасы көбүрөөк болот дагы, ошол дыйкандын мотивациясы көбүрөөк болот. Айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн жакшы түшүмгө ээ болуусу жана өндүргөн продукциясын жакшы баада сатуусуна таасир берген бир нече факторлор бар. Анткени менен адистер мамлекет дыйкандарга колдон келген жардамын берип жаткандыгын айтып келишүүдө. Алтынайша Битинова, Эгемберди Закиров, Алтын бешик жаңылыктары. Баткен шаарында 1 февралдан баштап кала ичиндеги жол акы 5 сомго көтөрүлдү. Чоң адамдар 15 сом төлөсө, мектеп окуучулары 10 сомдон жол акы беришет. Бул чечимди Баткен шаардык кеңеши 2 окууда карап бекитип берген. Ал эми Баткен ачык акционердик коому шаар ичиндеги каттамдар эмес, жалпы коомдук транспортторго болгон төлөнүүчү баалар көтөрүлгөнүн маалымдайт. Баткен шаарында 1 февралдан баштап кала ичиндеги маршруттук каттамдардын жол акысы 5 сомго көтөрүлдү. Бул баа мектеп окуучуларына да тиешелүү. Тактап айтсак, буга чейин окуучулар 5 сомдон жол акы беришсе, эми 10 сомдон төлөшөт. Айдоочулардын айтымында баанын көтөрүлүшү акыркы учурдагы күйүүчү майдын жана унаа тетиктеринин кымбаттыгы себептешет. Ушу бүгүн биздин планыбыздан ишке ашты. Мына тетиктердин кымбатчылыгынан, саларга бензин кымбаттап кетип атат. Ошого байланыштуу. Ито ошондой бизге жетишпесе мен шуну 5 сом займ көтөрүп берсин деп Кыргызстан боюнча көтөрүлгөн. Акыры биз калдык. Бизди мына бүгүн 1 февралдан баштап көтөрүп неме указын чыгарып берди. Мындай каршы болгон пока жок. Баары эле туура кабыл алып, туура эле неме кылып атат. Мына бүгүн башталды. Айтып атабыз өзүбүз элге дагы түшүндүрүп атабыз. Коомдук транспортко чыккан жүргүнчүлөр жол акынын көтөрүлгөнүн түшүнүү менен кабыл алышаарын айтышат. Анткени буга турмуш тиричиликтин мыйзамы болуп калды дешет тургундар. Бул нарты көтөрүшү туура эле да. Бул салака кыймат, тетиктери кыймат, булар да кыйын да. Мына тетиктер бузулса кимне колдон? Колдойсузбу негизи? Мен колдойм аны. Бүгүнкү бүт нерсенин кымбаттап кетишине караганда туура эле түшүнөбүз. 15 сом болгон. Туура эле деп ойлойм. Кайсы дайым катайсыз бул маршрутка менен? Ушка чыгып турабыз. Дайым болбосо дагы. Каладагы айдоочулар буга чейин 4 ай мурун Баткен шаардык мэриясына сунуштарын берип, жол акыны көтөрүү боюнча кайрылышкан. Анын негизинде шаардык кеңеш бул маселени 2 окууда карап, айдоочулардын сунушун канааттандырып берген. Бардык өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргызстандын аймагында, шаарларда, райондордо жол акылары көтөрүлүптүр. Ошондуктан биз 2 окуудан карап, мектеп окуучуларына 10 сом, чоңдорго 15 сом болуп чечим чыгарып бердик. Андан кийин дагы биз автотранспорт, мэрия, ушул жеке менчик бригадалары менен биргеликте тапшырма бердик мектеп окуучуларына. Эми мындайча айтканда, орусча айтканда,
проездной жолақыларына bir айға 300 сомдон проездной бере турган болуп иштеп чыгышка турган болду. Жалпысынан алганда Баткен ачык акционердик коому бир эле Баткен шаарынын ичиндеги каттамдар гана эмес, район аймактарына чыккан коомдук транспорттордун да төлөмдөрү 10 сомдон 37 сомго чейин көтөрүлгөнүн маалымдайт. Мурда километри 1 сом 23 тиңден эсептелсе, азыр 1 сом 50 тиңге тарификация кылып, калькуляция кылып, бензиндин, солярканын, запчастарын көтөрүлгөнүгө байланыштуу. Онун негизинде көтөрүлдү. Саркылын сырткары дагы 5 сом, километрге карап 10 сомго чейин көтөрүлдү. Ош Баткен, бир гана Ош Баткен 37 сом көтөрүлдү. Буга чейин Кыргызстандын башка аймактарында 2021 жылы маршруттук төлөмдөргө болгон баа көтөрүлгөн. Ал тургай андагы айдоочулар бир катар нааразычылык акцияларын уюштуруп, иш таштоого чейин барышкан. Бактыгүл Мирадилова, Ырыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун чечкиндүү кадамдардын аркасында дээрлик 30 жыл бою башкалар менен биздеги коррупционерлердин капчыктарын толтуруп жүргөн Кумтур алтын кени чыныгы ээлери элге кайтарылды. Иштин мындай жагдайы мамлекет казынасына олуттуу пайдасын тийгизип, көбүн эсе бүгүнкү топтолгон социалдык мүнөздөгү маселелердин оң жагына чечилишине мыкты стимул болот. Теманын уландысын кесиптешим Бөлөкбай Шеримбеков улантат. Кеңсеси облустук Ак үйдө жайгашкан Темир Тоо өнүктүрүү фондунун кайрадан каттоодон өтүп ишин башташы буга чейинки тажрыйбалар тастыктап тургандай жергиликтүү маанидеги айрым көйгөйлөрдөн арылууга мыкты өбөлгө. Эгер мурункусуна каражат негизинен Нардулмусундагы көмүр казуу ишканаларынан чогултулган болсо, бул жолкусунда Кумтур алтын кенин иштетүүдөн түшүүдө. Чындап эле кыргыз экономикасына миңдин биринен саналган Кумтур алтын кени элге кайтарылып, ири сумалардын өзүбүздө калышы нарын сыяктуу ар тараптуу колдоого муктаж аймактардын ырааттуу өнүгүүсүн камсыз кылууга эң сонун мүмкүнчүлүк. Анын ынандуу далили катары ушул баалуу кендин бир канатынан болгон Темир Тоо жересине аталган ишкананын кирешесине себебинен алгачкы 12 миллион сомдун чегерилгендигин айталы. Демек, мындан туура 1 жыл мурун өлкө тагдырдын өз жоопкерчилигин алган Садыр Жапаровдун чү дегенде эле эл энчисин өзүнө кайтарышы бекенчиликтин жана таймынбастыктын мыкты үлгүсү десек аша чапкандык эместир. Ал эми Кумтурдон Темир Тоо өнүктүрүү фондуна түшкөн жогорудагы сумма облустагы 5 долбоорду жүзөгө ашырууга кең кесири жетмекчи. Ошол эле учурда жайларында каржылоонун экинчи этабы күтүлүүдө. Быйылкы жылдын долбоорлору консультационный период 1-июлдан башталат. Кудай буюрса 1-июлдан баштап болгон тармакта өздөрүнүн проекттерин сунуштап 1-июлдан баштап келсе болот. Эгер тарых беттерин артка бырактырсак, нуура эгемендик колго тийгенден бери Темир Тоо жересинде жогоруда ири долбоорду жүзөгө ашыруу деги эле мүмкүн болбой келген. Андыктан Кумтур алтын кенинин Кыргызстандын гана кызыкчылыгына пайдалана башташы өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыздоого стратегиялык көзү ачыктык. Тилекке каршы буга чейин өлкө башында турушкан президенттер менен премьер-министрлердин мажбүрөлүктөрүнөн жана чечкиндиктеринен эл ырыскысы башкалардын оңой олжосуна айланып келгендиги тарыхый ачуу чындык. Элибиздин Кумтур боюнча ой тилеги ишке ашты. Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздугунун нормаларын одоно бузгандыгы үчүн Кумтур кенине 17 майдан тарта убактылуу тышкы башкаруу киргизилди. Центра Голдинг компаниясы өзүнүн баланстык наркынан 926 миллион долларды эсептеп чыгарып, бизнес операциянын токтогондугун, аны менен Кумтур кенине көзөмөлдү жоготконун билдирүүгө аргасыз болду. Кыргызстан Кумтур боюнча өз позициясын эл аралык соттордо дагы ийгиликтүү коргоп жатат. Нарын районундагы Миңбулак айыл аймагына таандык мына ушул кампа келечекте мык жана шуруп чыгаруучу муниципалдык ишканага айланмакчы. Мындай мүмкүнчүлүк Кумтур алтын кенин иштетүүнү түшкөн каражаттын бир бөлүгүнүн Нарын облусуна которулгандан кийин жаралып отурат. Чынында эле акыркы кездери Темир Тоо аймагында курулуш иштери кеңири кулаш жайгандыгын көңүлгө түйсөк, жасалган бул кадам өзүн толук актачуудан. Эми жаз айларында колго тийчү 3,5 миллион сомго Орусиядан керектүү жабдуулар жана чийки заттар сатылып алынып, күзгө мал өндүрүштүн өз дона чөйрү болжолдонулууда. Ошондо туруктуу 7 жумуш орду түзүлүү менен айылдык ишкананын 1 жылдык таза кирешеси 30 миллион сомго жетери эсептелген. Нарын облусунун
базарын анализдеп көргөнбүз. Биз эмне чыгарган болсок, бизге пайдалуураак болот деген анализин чыгарып туруп, анан ошонун алкагында ушундай продуктыларды өндүрө турган болсок, келечекте бизге жана ушу айыл аймагынын элине пайдасы тие турганы боюнча чечим кабыл алганбыз. Ошондой эле Кумтөрдүн эсебинен Нарын облусунда жалпы наркы 7 миллион сомдук дагы 4 долбоор жүзөгө ашырылмакчы. Арасында социалдыктан тышкары экономикалык мүнөздөөлөрү да бар. Алардын бири Нарын районундагы сугат жана ирригация системасында өзгөчө мааниге ээ Кээден каналын оңдуп түзүүнү өткөрүү. Эгер ал өз натыйжасын берсе, Аккулук айыл аймагындагы 10 гектар жердин дыңы бузулат. Ал эми алыскы актылар районунун кара бүргөн айыл аймагындагылардын муктаждары кийинки каржылоонун натыйжасында канааттандырылмакчы. Кумтөрдүн бизге берген жардамы бул өтө чоң жардам берилет деп ойлоп атам. Себептен бул жалаң эле ушул социалдык эмес, маселе эмес, бул инфра түзүмдү, ирригацияны, экономикалык долбоорлорду да каржылап атат. Өзүңүздөр маамдагандай акыры Кумтөр алтын кенинин элибизге иштей башташы жеңилди жерден оорду колдон алып, алга өнүүгө ишенимдүү жол ачты. Андыктан өлкө президентинин мындан 1 жыл мурунку экономикалык чечими жалпы калкыбыздын келечегине көрүлгөн камкордук. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, Нарын шаары. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына белгилүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун атын ыйгаруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлык Кыргыздын көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмери Жусуп Абдрахмановдун туулган күнүнүн 120 жылдыгына арналган мааракелик иш-чаралардын алкагында жана анын кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүүгө жана калыптандырууга кошкон тарыхый зор салымын эске алуу менен иштелип чыккан. Кадамжай районунун Актурпак дыйкандар үчүн Бай дыйкан компаниясынын адистери семинар өтүштү. Анда жер семирткичтер, өсүмдүктөрдү коргоо, зыянкечтерге каршы күрөшүү боюнча препараттар, ошондой эле компания тарабынан дыйкандарга сунушталып жаткан дүйнөгө таанымал бренд уруктар жөнүндө маалымат берди. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Дыйкандар үчүн уюштурулган семинарда агроном Турусбек Асаналиев компания жөнүндө чакан роликти көргөзүү аркылуу Бай дыйкан иши менен тааныштырды. Адис андан кийинки сөзүндө азыркы айыл чарбасындагы жалпы тенденциялар, көйгөйлөр жөнүндө кеп козгоду. Бай дыйкан алып келип жаткан жер семирткичтер, өсүмдүктөрдү коргоо, зыянкечтерге каршы күрөшүү боюнча препараттар, ошондой эле компания тарабынан дыйкандарга сунушталып жаткан дүйнөгө таанымал бренд уруктар жөнүндө маалымат берди. Дыйкандарга жалпысынан көп нерсеге муктаж, баштаганда эле үйрөндү муктаждык бар. Жерде айдоо трактор шаймандардан муктаждык бар. Жер семирткичтерден өзгөчө муктаждык бар. Ал эми ошол өсүмдүк оороган кезде аларды коргоо заттарына да өтө муктаждык керек. Ошол эле кезде коргоо заттарын туура колдонуп, жерге зыян келтирбей туура колдонуу бул дагы өтө абзел. Ошолордун баары жогун үйрөткөнчө, ошол эле учурда биздин өзүбүздүн өрөөндөр бар, өзүбүздүн жер семирткичтерибиз бар, органикалык жер семирткичтерибиз бар. Ошолордун баары жогун дыйкандарга кызмат катары сунуштап келебиз. Цель нашего семинара – это рассказать фермерам о передовых технологиях. Биздин максат фермерлерди технологиялык жактан колдоо, жаңгы жер семирткичтерди, дары-дармектерди колдонуу үчүн атайын дыйкандарга үйрөтүү, мол түшүм алуу үчүн эмне кылуу керектигин үйрөтөбүз. Компания Кыргызстан боюнча эң чоң жана мүмкүнчүлүктөрү кеңири. Анда биз жаңгы дары-дармектерди алып келип дыйкандарга кантип колдонуу керектигин үйрөтөбүз. Поставками минеральных удобрений. Катышуучулар арасында кызыгуу жаратып көптөгөн суроолор берилди. Бай дыйкандын филиалын Актурпакка ачылуу алдында турат. Дыйкандар менен тыгыз кызматташып, колдоо көрсөтүп туруу максатында жергиликтүү агрономдор менен жакындан иштешүү. Исламский принцип финансирования дегени бул сатып алып туруп кийин элдерге бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүн түз берет да. Бул дыйкандар үчүн аябай пайдалуу нерсе. Себеби бардык эле дыйкандар сразу сатып алып, анан ону иштеткенге мүмкүнчүлүгү жок. 3 гектар жер айынты бар дыйкан Сабыр Шерматов буга чейин дары сатып алууда түшүк жаралып келгенин айтат. Бүгүнкү семинардан айыл чарбасынын алипеси болгон топуракты даярдоо, жер кыртышын азыктандыруу, өсүмдүктөрдү коргоо боюнча дыйкандарга берген маалыматы өтө кызыгууну жаратарын кошумчалайт.
дыйкандар өздөрүнө керектүү болгон көптөгөн суроолорду беришип, жооп ала алды. Буга чейин барды химикат колдонот элек, бото чөптөргө, селитр, аммофос. Эми бизде баягы калий, фосфорлор жок болчу. Аммофос колдонот элек. Эми Кудай буйрса булар жеткизип жиберсе, ушул бай дыйкан компаниясы, ушул менен кеңеш сүйлөшүп алсак, элибизге жардам берсе, Кудайга шүгүр, дыйканчылыгыбыз берекеси берер энди. Актуруппак айылынын элинин басымдуусу күрүч жашат. Ага туура кам көрүү үчүн жыл сайын мамлекет тарабынан түрдүү жардамдар берилет. Үрөн дары-дармек алуу максатында Атайын бай дыйкан компаниясы менен келишим түзүлдү. Мындай семинарлар дыйкандарга керек болуп турган. Ошондой эле айына 2 жолу дыйканчылык боюнча семинар уюштуруп туруп пандашты. Бул маселеде имарат жагынан жардам берүү айыл өкмөт башчысы колго алды. Айыл чарба министрлиги менен сүйлөшүп туруп, мына шу семинарды 3-чү жолу өткөрүп атабыз. Жыл сайын бир семинар өткөзүп, элге бир арзан жер семирткичтерди алып келип, ушул жерде ошол элге түз сатылса деген максатта. Өткөн жылы дагы минералдык жер семирткичтердин баасы өтө кымбат болуп, бир мүшөк ошол селитр жемеш айына 1800ге чейин чыгып кетти. Ошого быйыл дагы эртерээк аракет кылып, ошол бай дыйкан менен сүйлөшүп, ушул жерде ошонун базасын ачып туруп, ушул элге түз эле берсек деген максатта. Ушул айыл чарбасына болгон мамилени, айыл чарбасынын ордун көрсөтүлгөн маалыматтар айтылды. Буюрса мына 2022 жылдын жазы талаа жумуштары башталып калды. Быйыл өзгөчө жыл болуп атат. Ошол жан чачын аз, кар аз. Сондуктан айыл чарбасында иш токтобой эле жыл бою болду десек болот да. Азыркы күндө жазы талаа жумуштары толугу менен башталды. Арактарды чабыш, канал арактарды, аларды ремонт кылыш, тоңдурма айдаш, ошол сууларды азыр толук коюп атабыз. Бактарактарды, беделерди, ошондой эле күздүк эмелердичи. Кадамжай районунда жалпы 26 000 гектардан ашуун айдоо аянттагы жер бар. Ал эми Актурпак айыл аймагындагы ар бир үй бүлөдө 2-3 гектардан жер болсо, басымдуу бөлүгү күрүч жашат. Нурзат Кабылжан кызы, Куштарбек Абдыкаар уулу, Алтын беш жаңтары. Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстандагы медициналык жайларга мөөнөт өтүп кеткен дары-дармектерди, анын ичинде балдарга керектүү препараттарды сатып жүргөн фармацевтикалык компания аныкталганын билдирди. Бул фактыга байланыштуу кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалды жана компаниянын жетекчиси камалды. Бул компания саламаттыкты сактоо тармагы жана дарыканалар аркылуу дарыгерлерге жана фармацевттерге акчалай сыйакыларды төлөп жана бонустарды берип жүргөн. Импорттук дары-дармектерди мыйзам сатып келгени аныкталган. Ошол эле учурда бул компания балдарды дарылоо үчүн керектүү дары-дармектерди да импорттойт. Бул деген балдардын ден соолугуна бир топ зыян келтирүү коркунучун жогорулатат деп айтылат маалыматта. Азыркы учурда бул компания келтирилген зыяндын көлөмү кылмышка тиешеси бар адамдарды аныктоо уланып жатат. Былтыр ноябрь айында кызмат эң керектүү делген 500дөн ашык дары-дармектин баасы арзандатылган болчу. Анын алдында парламентте дары-дармек базарындагы абал тууралуу маселе көтөрүлгөн. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттардын фармацевтикадагы мафиясы тууралуу суроосуна жооп берип жатып, ага мамлекеттик кызматта иштегендер да аралашып кеткенин билдирген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда дары ташыган компаниялардын саны 200дөн ашат. Ал эми дарыканалардын саны 3200 түзөт. Бишкек шаарында алардын басымдуусу жайгашкан. Кыргызстанда 1 февралга карата коронавирус 202 адамдан жаңы аныкталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, анын ичинде Бишкек шаарында 69, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 69, Ош облусунда 7, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 22, Жалал Абад облусунда 9, Баткен облусунда 14 адамдан илдет табылган. Акыркы суткада 547 адам илдеттен сакайып чыккан болсо, 4 бейтап каза болду.
Баткен шаарындагы Айгүлтөө тарыхый маданий музей комплекси 2018 жылдан бери баштап иштеп келет. Азыркы учурда бул музейде 2000ден ашуун тарыхый экспонаттар бар. Өлкөдөгү бардык тарыхый музейлерди таанытуу максатында эсимде аттуу жалпы республикалык талкуу аянтчасынын негизинде уюшулган. Алгач улуттук тарых музейинен музей кесе баштап берип, Баткен шаарындагы Айгүлтөө музейине узатылган. Бул музейге чет өлкөдөн келген коноктор жана тарыхыбызга кызыккан жергиликтүү жашоочулар келип, Туру шаарын музей кызматкерлери маалымдайт. Андан сырткары жаш муундарга тарыхыбызды таанытуу максатында мектеп окуучуларын жана студенттерге атайын көргөзмөлөр уюштурулуп турат. Эсимде изилдөө аянтчасы Кыргызстан боюнча музейлерди таанытуу максатында, музейлерди дагы мындай үгүттөө максатында ошо музей кесени уюштуруп жатат. Бул музей кесе аркылуу биздин элибиз, чет элдик коноктор ошо Кыргызстандын аймагындагы мамлекеттик музейден баштап кичинекей музейге чейин таанытуу максатында ушул иш-чара уюштурулуп жатат. Бүгүнкү күнгө алынган маанилүү кабарлар мына ушулар болду. Сиздер бизди Баткен медиа борбору деп социалдык баракчаларыбыздан күзөтсөңүз болот. Амандыкта көрүшөлү.